Аба ырайы өз ордунда көпкө турбайт. Буга океандарда пайда болгон циклондор себепчи. Мисалы, азыр Европа жактагы Атлантикада чоң Генри деген шторм пайда болду. Ал бүгүн Орусиянын Санкт-Петербург шаарына жетет. Генри шаарга кар, бороон, катуу шамал алып келиш күтүлүүдө. Бул учурда Кытайдагы Гуанчжоу шаарында кардын калың жаашы темир жол кыймылы токтоп, вокзалда 100 000 кишинин топтолушуна алып келди. Планетабыздын аркы бурчунда суук аба ырайы болуп жатса, башка бурчунда күн кайнап турат. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүндө эртең кандай аба ырайы күтүлөт? Мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Кытайдагы Аксу шаарында күндүзү асман ачык болуп, кечинде күн бүркөлү баштайт. Үрүмчү шаарында асманды булут каптап, кечинде кар жаайт. Казакстанда эртең аба ырайы өзгөрүп турат. Мисалы, Астана шаарында эртең менен күн ачылып туруп эле, кечинде кескин өзгөрүп, кар жаашы күтүлөт. Алматы шаарында эртең менен күн ачылып, түштөн кийин асманды кара булут каптайт. Өзбекстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Эртең Фергана өрөөнүндө күн бүркөө. Ташкент шаарында күн түштөн кийин ачылат, Нукус өрөөнүндө болсо күн ачык бойдон сакталат. Каспий деңизине жакын турган Түркменстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Дашогус өрөөнүндө күн ачык болсо, Борбор шаары Ашхабадта күндүзү жаан жаап, кечинде токтойт. Тажикстанда аба ырайы түшүнүксүз болуп турат. Себеби эртең күн бүркөлгөнү менен эч кандай жаан-чачын күтүлбөйт. Бирок Борбор шаары Душанбеде күндүн бети кез-кези менен көрүнүп турат. Ал эми Хорок өрөөнүндө жана Ходжент шаарында күн бүркөө бойдон калат. Ал эми Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүзү кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаашы күтүлөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Сиздер Кыргызстан жана ага кошуна жайгашкан өлкөлөрдөгү аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кандай гана аба ырайы болбосун, 11 канал сиздерге булутсуз маанай каалап өз ишин улантат. Көрүшкөнчө.